Мынау китеп. Бұл китеп қай жерден шыққан? Новосибирск Илимдер Академиясының Новосибирскедегі филиал. Москвадағы Илимдер Академиядан. Сибир отделениясы. Ошол отделенияда мұны Худяков жазып шыққан. Юлий Сергеевич. История дипломатии кочевников Центральной Азии дейді. Дипломатия тарихи деп атады. Труды гуманитарного факультета Новосибирский государственный университет деп. Бұл илимий китеп та. Илимий китеп. Көңіл бұрсақ, берде нұсқасы 150. Болгон эле 100 нускада. 100 нұсқада шыққан да. Бұл эми илимий чөйрүшүн эле чыгарган турбайбы? Тура. Жаңан гана илимпоздорго. Ушу жерде көңүл бура турган нерсе. Мына бул китепти Алишим ага өз колу менен минтип белек кылып кол коюп берген. Бир конференцияда жолукканда. Көңүл бура турган нерсе биздин сөзгө керектүү маалымат. Бул мынагу маалымат. Бул маалыматты эмне деп берип атат? Бул Швед уландагы кадимки Кутлук Элтерестин баягы эстелигиндеги уруулардын тамгалары. Мына бул киши минтип атат берди. Стела с тамгами Швед улан Монголия дейт. Бул 681 жылы, 687 жылы чегилген. Эмнеге чегилген? Анткени Тан империянын баскынчылык саясатына каршы туруу максатында көчмөндөр урууларынын бириккенинин белгиси. Ким ушул биригүүгө кошулса, өзүнүн уруусун эн тамгасын чегиш керек да. Демек, бул биздин эн тамга тарыхый мезгили анык айтылган маалымат болуп атат да. Бу жерде 53 тамга бар. Мына туп-тура. Ушу тамгаларды карап отуруп, бу жерде кыргыз урууларынын 7 уруусунун тамгасы бар. Бөлөк көчмөндөрүнүн да тамгасы бар. Кыргыз урууларынын 7-өсүнүн тамгасы бар. Кызык нерсе. Мен абдан терең байкап, анан ошол уруулардын аттуу баштуу өкүлдөрүнө айттым. Силердин урууңардын эн тамгасы тарыхый мезгил анык көрсөтүлгөн белги катары, силер ушуну эл журтка жеткизбейсиңерби? Биз Долон бийдин санжырасын билебиз. Ал эми 12-чи кылым. А бул болсо 681 жыл. 7-чи кылым. Бул санжыра 633 жылы кайтап жазылган. Ошондон көп болсо бир 40 жыл өткөндөн кийин, 50 жыл өткөндөн кийин мунагу эн тамгалары чегилген. Бул өтө баалуу биз үчүн. Себеби кыргыздар 16-чы кылымда калыптанган, андай-мындай деген Совет доорундагы жалган тарыхты жокко чыгарып атат да. Ушул жерде бир топ уруулардын эн тамгасы бар. Бул биз үчүн табылгыс маалымат. Ачык айтып коеюн, күн тамга, ай тамга, керки тамга, босого тамга, да бир топ тамгалар бар. Биз эмне үчүн ушуну алигече элибизге айтпайбыз? Жарыялабайбыз? Себеби бул эмнени көрсөтөт? Ошол уруу, ошол эл 681 жылы уюмдашып, биригип, бирге боштондук үчүн күрөшкөнүн белгиси болуп атат да. Мына, көрдүңүзбү? Жерде конфедерация түзүлүп атат да. Демек, бул анан кийин мына 633 жылы ушул санжыра жаңыртып кайта жазылганы төп келип атабы? Доорлор билгип атабы? Демек, бул илимий маалымат, бул санжырадагы маалымат менен бирге чыгып атат да.